Мына ушундай жагымдуу ырдан кийин биз жогоруда сөз берип өткөндөй эле кызыктуу маегибизге кезек берели деп турабыз. Бүгүн студиябызга дагы сыйлуу коногубуз келген. Албетте алдыда сиздерди эң сонун маек күтүп турат деп ишендирели. Бүгүн бизде конокто Манат Сулайманова, журналист, эжебиз Швейцариядан келиптир. Бизге дал ошол чет өлкө жөнүндө айтып берет. Кош саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Мен да ошо маегимди баштаардын алдында ошо Пирамида телеканалынын көрүүчүлөрүнө кутман таң деп айтып, анан бүгүнкү күндө ошондо кандай алдыга максат койсоңуздар, ошол максаттардын баары ишке ашсын. Анан мындай жашынакай позитивдүү алып баруучулар менен күнүңүздөр сөзсүз жакшы болот деп ишенем. Рахмат бар болуңуз. Келиңиз эми экран камераны карап туруп бир французча Кутман таң Кыргызстан деп койбойсузбу? Rebonjour. Je voulais dire pour tout le monde bonjour. Je suis très ravie d'être ici, très contente. Je vous souhaite une très belle journée, très belle vie et une bonne santé. Merci. Французча үйрөнүп аткан адам үчүн кулагына майдай угулат экен. Бирок эсепке түшүнмөй жокмун. Ошо көрүүчүлөргө бүгүн абдан жакшы күн болсун. Силерге жана ошондой эле дин соолук жана жакшы моменттер, учурлар көп болсун деп каалап кеттим. Жана рахмат деп айттым. Эң сонун каалоо тилиңиз кабыл болсун дейли. Дүйнөдөгү эң таттуу тилдердин бири ушул француз тили болуп эсептелинет экен. Анан дагы үйрөнүүгө эң татаал болгон тил болуп дагы дал ушул француз тили эсептелет экен. Эми келиңиз сиздин ишмердүүлүгүңүздүн башаты жөнүндө кеп кылалы. Баягы Швейцарияга кеткенге чейин бул жакта дагы журналистика жаатында жакшы эмгектерди кылгансыз. Мына ушул журналистикадан кантип баягы башка мамлекетке кетип калуу чечимин кабыл алдыңыз? Эмне себеп болду ушул жөнүндө? Жана журналистика буга чейин кайсыл телеканалда же кайсыл радиодо сиздики баягы башталды эле Кыргызстанда? Мен биз ошо үй бүлөс менен 2007-жылы кеттик. Азыр 12 жылдан ашып калды. Анан мен болсо өзүм журналистика факультетин университетти бүткөм, аяктагам. Анан ошо Кор телекомпаниясында иштегем. Мен өзүм жолдошум да журналист. Ал дагы дал ушул силер иштеп жаткан, ушул мен чыгып жаткан каналда кыргызча бөлүмүндө продюсер болуп иштеген. Анан деген ошол үй бүлөбүз менен барып, эми албетте бир башка континентти алмаштыруу же болсо жөн эле башка, мисалы Казакстанга барып жашоо деле өзүнчө оор да, татаал. Эгерде тилиң бир болсо, маданиятың, ошо диниң бир болсо деле баары бир оорчулук болот да. Ал эми биз болсо ошо континентти алмаштырып, такыр эле тили башка өлкөгө барып калдык да. Чөйрө толугу менен өзгөрдү. Чөйрө толугу менен өзгөрдү. Балдар кайра окуусун жаңадан башташ керек. Балдар да мурда дагы биз ошол бияктан мисалы англисче эми жаштардын баары эле сүйлөйт да. Англисче баягы мектептеги база менен кетесиң. Бирок ал жака барганда французча сүйлөш керек болуп калды да. Анан француз тили абдан мындай чынын айтканда оор тилдердин бири да. Мисалга сүйлөп жатканда эле сен өткөн чактын эле бир нече түрү бар да. Анан ошону жаңы албай сүйлөп кетиш дагы бир өзүнчө бир чоң түйшүк, эмгек да. Анан барганда албетте баягы башка элдин маданиятына кирип, ошол коомго сиңип кетиш үчүн сөзсүз түрдө ошол тилди үйрөнүш керек экен да. Тил аркылуу сен досторду табасың, тил аркылуу сен жумуш табасың. Тилиң жок болсо сен көчөгө чыгып жөн эле магазинге барып эле, дүкөнгө барып эле нан сатып алып эле кайра келесиң да. Анан ошол өзүбүзгө мындай бир чоң максат койдук, тез арада тилди үйрөнөлү деп. Анан баягы курстарга барып, жергиликтүү калк менен бир досторду күтөлү деп. Аябай анан өзүбүз да журналистикада жолдошум экөөбүз тең иштегенден кийин баягы жандуу баарлашууну жакшы көрөт экенсиң да. Анан баягы курстарга барып, анан ошентип кичинеден үйрөнүп, баягы башында албетте эми мындай мен сен тамак жейм деген сыяктуу эле бир каталар менен сүйлөп жүрдүк. Анан бара тилди үйрөнүп, баягы тиги каналды, телевизорду коюп алып, кичинекей балдардын мультиктерин көрүп, анан ошол аркылуу баягы эстеп мээңе кичинекей кыска сөздөрдү. Анан ошентип анан чоң программаларды көрүп, анан аябай мындай тез баарлашып кишилер менен үйрөнгөнгө аракет кылдык. Анан балдар болсо 2-3 айда сүйлөп кетти, биз баягы 6 айда барып сүйлөдүк да.
так сүйлөп кетти. Балдардын ийкемдүүлүгү баягы бат болот эмеспи? Ушундай тилди үйрөнүүдө эрте үйрөнүп кетчү. Алар дагы өзүнүн мындай балдар деген мындай ичинде уялбайт да, стресси жок да. Биз деген баягы сүйлөмдү түзүп атканда мисалы башка бирөөгө мындай күлүп жиберсе онтойсуз абалда калам деп анан ичиңен мээңен ошол айта турган сүйлөмүңдү 5-6 жолу кайталап анан сүйлөп ошентесиң да. Бирок ал биринчи эле убакытта да 1-2 айда эле ошентет экенсиң, анан баягы тиги жергиликтүү калк эле ой сен жакшы сүйлөп калыптырсың деп эле мындай шыктандырып коюшат да, шыктандырып анан ошону көрүп эле анан өзүң деле балким мен ошо жаман деле сүйлөбөт чыгармын деп эле анан өзүңдү өзүң шыктандырып алдыңа мотивация коюп эле анан мындай сүйлөп кетесиң. Бирок балдарга албетте жеңил болот да. Сиз тилден башка Швейцарияда дагы эмнелерди үйрөндүңүз, эмнелер бар экен, эмнелер айырмачылыктары бар экен? Мен баргандан кийин тилди үйрөнгөндөн кийин анан баягы өзүмдүн кесибим журналистика багытында бир сюжеттерди тартып, мындай кичинекей репортаждар тартып, анан бул Кыргызстанга жөнөтө баштадым. Анан азыр деле ошол Кыргызстанга, улуттук каналга, башка каналдарга, жеке каналдарга берип турам. Ал жакта кызыктуу болгон окуяларды тартып, ошо барып интервью алып, анан чакан репортаждар жасап турам. Андан башка ошол мындай өзүмө ылайыктуу бир тилди жакшы үйрөнгөндөн кийин жумуш издеп көрүп, анан аялдардын борбору бар экен да. Ал жакта аялдардын борборунун негизги максаты ошол өкмөт тарабынан каржыланат экен. Негизги максаты ошо жанакы аял башка өлкөгө жаңы келгенде үйдө отуруп калбаш керек экен да. Үйдө отуруп калса ал баягы ички стресс болот, анан жумушсузмун деп өзүнчө бир эмеге түшүп калбаш үчүн, жаман абалга. Ошол интеграциялык борборда ал ошол аял менен келип сен сүйлөшүп, аны менен тил табышып, балким ошонун анын диплому бул ошол Швейцарияда жарайт да. Ошол багытында иш алып барып, анан балдары болсо аларды бала бакчага, чоңураак балдары болсо аларды окуу жайга тапшыртып, аны кадимкидей эле жанакы кичинекей баладай кылып эле көчөдө сүйрөп жүрөсүң да. Бул мындай мекеме, бул тигиндей мекеме, бул жака барсаң мындай маселең чечилет, тиги жакта мындай маселең чечилет. Анан тил курстардын өзүнчө бир бөлүмү бар, ошого жаздырасың. Анан андан тышкары мындай мисалы балким тигүүчүлүк кесипти аркалап кетесиң. Ошол багытында дагы бир өзүнчө бир проект, кичинекей долбоорлор бар. Анан ошого киргизип, менин ишим ошо негизи ошол аялдарга байланыштуу да. Демек ошол жергиликтүү Швейцарияда турган баягы туруктуу жашаган аял зат эмес, ал жакка чет жактан келген аял заты менен иштешесиз. Ооба, кээде бирок мындай болот да, ооба башка өлкөдөн келген айымдарга байланыштуу да, бирок кээде ошо Швейцариянын эле башка бурчунан келген аялдар болот да. Мисалга Швейцария деген 4 мамлекеттик тили бар да. Француз тили, экинчиден немис тили, итальян тили, анан 4-чү гомош тили деп айтылат да. 4 мамлекеттик тил. Анан ошо Италияга байланыштуу, ошол Италияга чектешкен айылдардан келип калышы мүмкүн да. Баягы жолдошунун ишине байланыштуу келип биздин шаарда ортомошуп калса, ошо менен иш алып барасың да. Же болбосо тиги немисче сүйлөгөн швейцарка өзү эле аял келип калышы мүмкүн. Анан ошо менен дагы иш алып барасың да. Анан бир эле мындай чет өлкөлүк төрүл эмес да, өздөрү дагы келишет да. Мен уктум да, Швейцарияда жөнөкөй адам бара албайт ал жака депчи. Ал жака сөзсүз же акчасы болуш керек, же өтө күчтүү билими болуш керек деп. Анан кийин ошондой эле ал жакта жашоо абдан кымбат деп укканбыз. Ошол чынбы? Эми жашоо салыштырмалуу жакын мындай коңшу өлкөлөрүнө караганда абдан кымбат да. Башында барганда ошо биз баягы мындай мээбизде автоматтык түрдө мисалы бул болсо бул кыргыздын сому менен мынча болуп кетет турбайбы, мисалы ошондой болуп жүрдүк да. Анан бизге келген коноктор да Кыргызстандан дароо эле айтат да, биз мисалы Германияда иш алып келдик элек, анан ал жак деген аябай арзанчылык, анан силердики аябай кымбат экен деп айтып калат да. Эми Швейцария негизи көп жылдар бою ошо 100 жылдай убакыт аралыгында согуш болгон эмес да ал өлкөдө. Анан деген ошо баягы бир калыпта туруктуулук, стабилдүүлүк бар да. Ошол үчүн ал өлкөдө ошо банк системасы өнүккөн, банктар абдан көп. Анан жанакы башка дүйнө жүзүндөгү башка бай адамдар ошол өзүнүн каражаттарын келип, же болбосо өзүнүн ишкердүүлүгүн ошол өлкөдө улантышат да. Себеп дегенде өзүнүн акчасын салса, ал качандыр бир ошол өлкөдөн өзүнүн акчасын аларына кепилдик бар да. Ошол себептен мындай ошол банк системасы өнүккөн. Банк системасы аркылуу өлкөнүн дагы
экономикалык абалы жакшырган да бир топ. Анын үстүнө эми ал өлкө деген Швейцария деген банктын өлкөсү, шоколадтын өлкөсү, анан сааттын өлкөсү да. Анан ошо тактык дагы эң негизги булардын өзгөчөлүгү да. Тактык кайсыл мекемеге барба, кечиктиңби 15 мүнөттө келишиң керек. Эгерде сен 10 мүнөттүн аралыгында кечигип калсаң, сен ошол күнкү жолугушууңду отменять этет дагы, сен үйүңгө жөнөкөй эле мындай айып пулду салып жиберишет да. Экинчи сен уже мындай өз чөнтөгүңөн айып пулду төлөгүң келбей кечикпей каласың да. Ошол нерсеге ар бир келген кишини үйрөтүп коюшат да. Анан шоколадтын өлкөсү деп атпайм, шоколадтын өлкөсү болгондо миңдеген туристтер келет да. Ошо шоколад, саат үчүн келишет. Анан шоколадчылардын дагы 5-6 муундагы шоколадчылар, үй бүлөлөр бар да. Алар ошол өзүнүн бизнесин улантып, атадан балага, баладан баласына өтүп кеткен бизнес да. Бул дагы ошо эмнеден кабар берет? Бул деген туруктуулук да. Туруктуулук бар жерде ишкердүүлүк өнүгөт да. Эң сонун баягы туруктуулук, анан дагы ошол өздөрү түптөгөн бизнестин андан ары бир топ мезгилге чейин өнүгүшүнүн бир башкы максаты болуш керек. Ооба, башкы максаты, негизги максаты да ошол. Мен да өзүм биринчи келгенде репортаж жасап жүргөндө, мен бир ошол биз жашаган аймакта вино, шарап абдан жакшы жасалат экен. Анан ошол бир шарап боюнча бир репортаж тартайын деп телевиденияга барып сүйлөшсөм, 5-тукумдагы шарапчы экен да. Ал шарапчы ошо шарапты дагы жасайт экен, шоколадты дагы жасайт экен да. Жанагы Линд, Кае деген шоколадтар, ошо швейцариялык шоколадтардан. Ошолор атадан балага эле кеңейтип, ошентип эле мындай бирине эле өткөрө берет экен да. Тоонун боорунда жашайт, жанагы анан эле мындай туруктуулук менен эле сапаттуулук да. Сапат менен туруктуулукка баа берип эле бирине өткөрө берет экен да. Жакшы. Ал эми сиз ошол жактан көбүнчө кайсыл темадагы баягы сюжеттерди жасап бул жакка жибергенге аракет кыласыз? Мен ошо башында ойлодум да, Кыргызстанга бир мындай Швейцария жөнүндө жөн эле айтып бере бербей, бизге бир мисал болуп, ошону биз өзүбүзгө сиңирип алчудай бир жакшы позитивдүү нерсени тартуулагым келди да. Анан мисалга аяктан эми мактанып эмес да, бул Швейцария мындай өнүккөн өлкө, Кыргызстан али өнүгө элек дегендей мааниде эмес. Мен антип мындай мен өзүмдүн өлкөмдү, Кыргызстанды басынткым келбейт да. Бирок ошол эле учурда Кыргызстан мындай сиңирип ала турган, биз өзүбүзгө ала турган нерселер болсун дедим да. Мисалга мен болсо ошол өзүмдүн уулум менен кызым кичинекей кезинде ошо биздин жашаган жерде автобус өтчү да. Автобус, ал деген автобус жөнөкөй автобус эмес, анын ичинде китепкана автобус да. Китептер толтура, дисктер толтура, газеталар толтура да. Анан ошол ар бир жума сайын, жуманын ар бир күнүндө бир белгилүү бир жерлерге барып токтойт экен. Анан ошол жерде мисалга майыптар бар, буту баспаган, алар баягы шаардын борборуна барып, анан китепканага бара алышпайт да. Чектелүү болот да. Анан ошондуктан ошол жерге келип, аялдамада токтойт экен. Анан автобус токтогондо баары чуркап барып, ичине кирип, кадимкидей эле китепкана бар, китеп аласың, жазылып аласың. Анан баарын алып, анан мындай шарт түзөт экен да, китепти окугангачы. Анан ошону карап, анан тиги мен ошону ойлодум да, ошол жакшы нерсе. Бизде деле мисалга эски автобус болсо деле жүргүзүп, анан ал ар бир райондорго келип токтоп, балдар китептерди алып, кайра бир жума, 2 жумадан кийин тапшырып, ошентсе эмнеге болбосун деп ошол нерсени ошол жөнүндө репортаж жасадым. Анан репортаж эфирге кеткенден кийин бир жуманын ичинде мага аябай толтура социалдык тармактар аркылуу жазышты да. Биз деген ушундай бул региондо өткөрөлү дегенбиз, тиги региондо өткөрөлү дегенбиз, сиз ошо толугураак кененирээк айтып бериңиз деп. Анан мен кененирээк айтып берип, анан Бишкек шаарынын мэриясынан да чалышты да. Ушундай жакшы идея экен, анан сиз ошону кененирээк айтып берсеңиз, биз ошо балким ушундай жүргүзүп калабыз деп. Мен аябай сүйүнүп, анан дагы мындай бир киоск бар да. Кадимкидей эле мындай телефонный будка бар го. Ошондой будка турат. Ал жерде толтура китептер бар, бирок аны кайтарган эч ким жок да. Жөн эле ошол будкага келип китепти аласың.
окуп бүткөндөн кийин кайра ордуна коюп туруп кетип каласың да. Ал эч качан кулптанбайт, ал мындай коомго ачык эле жер да. Кайтарылбайт. Эчтеке ал жерде да видео көзөмөл да жок да. Анан ошону дагы ошол жөнүндө да репортаж жасадым. Андан кийин да ошо көп телефон чалуулар болду да магачы. Кенен элек айтып бер. Бирок бизде Бишкекте ал нерсе бар экен, кичине эметиптир, бирок башында китептер жоголуп кетип, анан бир аз жабылып кайра ачылып калган экен да. Сиздин угушуңуз боюнча сиздин балдарыңыз дал ошол Швейцарияда билим алган экен. Ошол билим система боюнча сизде маалымат абдан көп болсо керек. Ошол жөнүндө бөлүшүп бериңиз. Биздин балдар барганда кызым 8 жашта болчу, уулум 12 жашта болчу. Анан мектепке барып баягы ал жакта мисалы андай жок экен да, бул Кыргызстандан келди, биз буга кыргыз тилин же орус тилинде сүйлөп анан үйрөтүп алалы дегенчи. Жок, сен ошол коомго кирдиңби, Швейцарияга келдиңби, сени менен французча сүйлөшөт, өзүнүн тилине көндүрөт да. Анан биздин балдар ошо бир мындай жардам берүү курстарга барышты, бирок дал эле ошол Швейцариялык балдар окуган мектепке, класска кирип эле дароо ошо баштап кетишти да. Ошол кызыктуу болду да мага. Анан бул жакта 10 жылдык билим берүү 6 жаштан 16 жашка чейин, бирок 6 жаштан деген менен 4 жаштан башталат. 2 жыл 6 жашка чейин мындай даярдоо класстары да. Анан мектепте баягы айырмасын айта кетсем, мага жаккан нерсесин айтайын. Жаккан нерсе баягы мектепке өкмөт чоң маани берет экен да. Ар бир шаршемби күнү түштөн кийин сөзсүз ошол мектептеги балдар сөзсүз түрдө ошол спорт курстарына же болбосо дагы башка бир өнөрдү үйрөнө турган курстарга барышат экен да. Барып анан бул баягы Кыргызстанда көбүнчө мугалимге жүктөлүп калат го. Тарбиясы эгерде бир жерден жосунсуз нерсени көрсө, бул мектептен тарбия көргөн жок, мектептен жакшы тарбия бербейт да окшойт дейбиз го. Ошо Швейцарияда, Европада негизинен ата-энеге көп басым берилет да. Ата-эне деген ошол баласын сөзсүз ошол курстарга алып барыш керек. Кошумча түштөн сабактан мектептен кийинки өзүнүн убактысын кантип бөлүш керек. Баланы Швейцарияда көчөдө жөн эле басып жүргөн баланы көрбөйсүң да. Сөзсүз же ата-энеси алып кетет мектептен кийин. Анан сөзсүз түрдө курстарга барат, жанагы башка бир өнөрдү да үйрөнүп кетет да. Анан ошол жагы мага абдан жакты. Биздин балдар да ошо бекер эле да спорттун бир нече түрүнө барып, баягы көчөдө жөн эле шалактабай бекер барышат экен да. Ошол нерсеге өкмөт аябай чоң көңүл бөлөт экен. Жакшы. Анан баягы башка мамлекетте жашаган көп эле мекендештерибизди көрөбүз. Ошол балдары менен барганда көбүнчө ошол коомго аралашкандан кийин ошол тилди аралаштырып сүйлөп, кыргыз тилинен бир аз артта калат. Бирок сизди карап отурабыз, эми журналистсиз албетте, бирок ошентсе да 10 жылдан ашык жашаган кишиники оңой эмес. Ошол коомдо ой жүгүртүп, ошол коомдун баягы таасиринде сүйлөп калышыңыз керек эле. Бирок таптаза сүйлөп атасыз кыргызча. Анан балдарыңыз дагы ушундай эле таза сүйлөйбү кыргызчаны? Ошо башында барганда алар эми кичинекей болуп барды да, анан кичинекей баланы жанагы губка сыяктуу да бат кабыл алат да. Анан биз бир өзүбүздүн баягы тилибиз менен алек болуп жүрүп эле бир маалда байкасак, мындай кичине кошкон сууп сүйлөп баратат да. Анан жолдошум үйдө мындай экөөбүз сүйлөшүп, анан жолдошум мындай айтты: үйдө мындан ары бир гана кыргыз тилинде сүйлөйбүз. Кинону интернеттен көрсөңөр, балким орус тилинде көрө бергиле макул. Бирок үйдөн чыктыңарбы, француз тилинде, англис тилинде, немис тилинде сүйлөй бергиле, бирок үйдүн ичинде кыргызча сүйлөйбүз деп. Анан ал аз келгенсип жолдошум экөөбүз дүкөнгө барып мындай доска сатып алдык да. Доска сатып алып, анан киелип, ошону орнотуп, анан сөзсүз түрдө кечинде мындай кичинекей диктант жаздырчубуз да, кыргыз тилинде. Анан унутуп калбасын депчи. Анан сөзсүз түрдө кыргызча эметип, анан анын үстүнө баягы бат-баттан балдар чоңойду, бат эле чоңоюп калды. Достор, курбуларын ошо социалдык түйүндөр аркылуу таап алды, Кыргызстанда окуган классташтарын. Анан ошолор менен баарлашып эле баягы үйдөн катуу талап койгондон кийин ошол нерсе жардам берди да аларгачы. Анан анын үстүнө биз дагы аралаштырбайлы деп жолдошум экөөбүз бири-бирибизди аябай эметип, биз буларга эми атасы да, энеси да, чоң атасы да, чоң апасы да, тайэнеси да, тай атасы да бизбиз деп, мындай биз ушуларга мотивация бербесек, булар унутуп калат деп корктук да. Анан ошол нерсени талапты катуу койдук. Ал эми мектепте болсо ошо кыргыз, орус тилин өздөрү ээн эркин сүйлөйт. Француз тили деле эне тили болуп калды. Андан тышкары
англис тили сөзсүз түрдө мектепте, немис тили сөзсүз түрдө, ошондо 5 тил болуп атат. Анан баягы өздөрүнүн жетишкендиги жакшы болуп кетсе, 9-10 класста дагы бир тилди тандап алса болот экен, бекер үйрөтөт экен. Анан кызым болсо итальян тилин үйрөнүп алды, 6 тил кылып. Уулум дагы ошо испан тилин ошо кошумча үйрөнөм деп үйрөнүп алышты да. Ошондо ар бирөөнүн 6 тили бар да. Эң сонун. Абдан сонун экен, биз бизде дагы ушундай болсо экен деп ойлоп кетип атабыз. Буйруса болот. Баягы элибиз айтып го, 7 түрдүү билим бил, 7 элдин тилин бил деп анысыңарындай балдарыңыз дагы ар тараптуу баягы үйрөнгөн экен. Эми окшоштуктар жөнүндө айтсак, албетте эле Швейцария менен Кыргызстандын жаратылышын чу дегенде эле окшоштурушат эмеспи? Аябай окшош жаратылышы. Биз барганда эле ошол мындай көзгө дароо эле тоо таштар урунду да. Анан бекеринен эле ошо Кыргызстан экинчи Швейцария деп айтса эле мен ойлочумун да, бир балким биз мындай мактануу иретинде айтып атабыз го деп. Өзүм ошо жака көчүп баргандан кийин мен ошо билдим, ал туура эле айтылыптыр да. Абдан окшош экен, мындай тоолор окшош экен, көлдөр окшош экен. Мындай адамдардын дагы ошо швейцариялыктардын мындай меймандостугу окшош экен да. Анан булар көбүнчө чоң шаарларда жашабайт экен да, өздөрү швейцар болуп атчу. Анан айыл четинде тоо орунда жашайт экен. Анан ошо жактарга конокко барып калганда сөзсүз түрдө кирип эле эми биз чай ич, наности десек, алар кофе ич деп айтышат. Кофе ич кел, эмеден өттүңбү босогодон, болду, киргин, отур, кофе ичкин деп. Анан шоколад, мисалы биз борсок десек, алар эми шоколадтын өлкөсүндө шоколаддан ности деп турушат да. Анан ошо жагынан окшоштуктар бар да. Абдан кооз өлкө, мындай Кыргызстан менен окшош. Кыргызстанда эле буйруса ошондой эле мүмкүнчүлүктөрү бар, бат эле өнүкчү өлкө да. Мисалы жолдор азыр оңолуп баратат. Баягы жолдон жол эрежесин бузуп айдаган айдоочулар, мисалы мен могул акыркы 2 жумада байкадым, жок экен да. Таксиге отурсам деле эмеңизди курчап алсаңыз ременди, же болбосо биз бул жерде камералар мынтип жайдан айдайын, сиз шашпай элесизби? Мен сизди ошо тиги жеткирчү жерге жеткирем, бирок шашпай айдашым керек деп. Мен аябай кубандым да, башкача баягыдай мындай жолдон өтүп баратсаң, жолдон мындай өтүп кетмей жок да. Анан бул нерсенин баары эле жакшы мындай өнүгүп келатат да. Көп нерсе баягы реформалар жүрүп атат, баарын позитивде сөз айта кетиш керек да. Жакшы. Биз сиздин алып баруучу болгонсуз да. Ошол алып баруучулук деп коет эле. Алып баруучулук жөндөмүңүздү дагы бир жолу бир көргүбүз келип атат. Азыр биз элдерден сурамжылоо жүргүзгөнбүз, логикалык суроолор боюнча кайрылганбыз. Азыр ошол сюжетибизге сиз баягы өтүп бербейсизби? Макул, кантип тааныштырыш керек? Баягы сурамжылоо, коомдон сурамжылоо, жөн эле логикалык суроону бергенбиз. Камераны караңыз дагы, жалпы көрөрмандарды ошол логикалык суроолорду сурамжылоо боюнча сюжетибизге чакырыңыз. Бул эми мындай экспромттан болуп калды. Пирамида каналында сиздер байкагандай дайыма ушундай кызыктуу нерселер болуп турат, кызыктуу биздин рубрикалар бар. Анан азыр алдыдагы рубрика мен сүйлөгөндөн дагы өтө кызык нерселер болот да. Анан ошо сурамжылоо экен. Сурамжылоо деген бул коомдогу элдин пикири да. Ал бизге абдан маанилүү. Анан мен ойлойм, сиздерге да абдан маанилүү болуш керек. Анда ошол биздин режиссер уруксат берсе, ошол сурамжылоого өтүп кетсек. Рахмат. Комузда 5. Тамгалар жөндө? Тамга. 6 тамга гитарада, 5 тамга комузда. Неме тек? Кыл. Yok, o içeri kıldı. Komuzda ne? Так, Mancalar. Гитарада 6. Mancalar. Жок. Комузда 5. Аккорд. Bilmedim. Эме тамгалары. Эме букваларбы? Ооба. Туура таппайсыз. Беткенбиз. Струна. Подсказка бар болот? Ооба, гитара деп 6, комуз деп 5. Билбейт кем. Тамгалар. Тамгалар? Bilmeyim. Я. Тамгалары.
Тамгалары? Бурчтар. Комузда эмне бешөө? Гитарада 6, комузда 5. Çertüçü adamlar. Orkestr. Зебра. А зебра? Zebra. Тротуарбы. Жөн бир карабайсың, тротуар жол. Жаныбар. Жануарда эмне басат? Басып өтөт. Аба сен билбейсиң. Аба эмеспи? Энен басып өтөт. Убакыт таппай калдым ошо. Кечирип койгула. Зебра. Зебра. Adamlar beni anlamıyorlar. Bitkimiz. Зебра. Жол дагы эмне? Таппадыңызбы? Зебра. Зебра. Бул эмне? Зебра. Пошел. Zebra. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, жалпы коомчулукка берилген суроолорго дал ушундай жооп алдык. Ал эми биз болсо маегибизди уланталы. Бүгүн конокто дагы бир жолу айтып өтөлү. Манат Сулайманов эжекебиз Швейцарияда эмгектенет. Буга чейин Кыргызстанда журналист болуп иштеп кеткен. Эми ушул Швейцариядагы кыргыздар жөнүндө айтып берсеңиз. Ынтымагыңыздар, чогулганыңыздар, майрамдарды кантип белгилейсиздер ушул тууралуу? Бизде баягы коңшу Европадагы коңшу Италия же Германия караганда кыргыздар аз да саналуубуз. Анткени деген мисалы Италияда өзүнчө чоң диаспора бар, Германияда чоң, ар бир шаарында кыргыздар көп да. Бизде деген салыштырмалуу азыраак кыргыздар, анан накта кыргыз үй бүлөлөр аз да. Мисалга менин жолдошум да кыргыз, анан биздин ошол шаарга жакын, биздин аймакка, регионго жакын жерде кыргыз кыздар бар да, турмуш куруп келген кыргыз кыздар жергиликтүү калкка күйгө тийип. Анан ошолор биздин үйдү кыргыз элчилиги деп аталышкан да. Анан экөөбүздөн кыргыз болгондон бизге келип ошол тамак аш жеп, өзүбүздүн бир салтыбыз бар. Сөзсүз Ноорузда жолугабыз, Жаңы жылда жолугабыз. Алардын майрамында делечи, өздөрүнүн улуттук майрамында жолугуп, анан өзүбүздүн жанакы борсок, өзүбүздүн тамак аштарды, беш бармакты жасап, эми албетте Кыргызстандагыдай даамдуу эт жок, андай этти таба албайбыз. Бирок эми баягы аракет кылып турабыз да. Анан алардын балдары менен келгенде кыргызча сүйлөп, мындай баарлашуу болуп турат. Анан негизи бияктан мен алып кеткенде сөзсүз өзүбүздүн салтыбыз бар деп атпаймын. Ооба. Чучукту сөзсүз сатып алып кетем. Ал эми кыргыздын чүйгүн тамагыдай чучукту сатып алып кетем. Сүзмө, курут, сары май деги баарын алып кетебиз да. Баарын алып кетип, анан ошол Швейцария келген күнү алар келишет, анан отуруп алып, дастаркон жайып, баягы тамактарыбыздын баарын коюп, анан Кыргызстанга мындай барып келдим, мындай деп анан сүйлөшүп отуруп чай ичкенде ошо салт кылып алганбыз да. Азырда мына силерден эфирден чыккандан кийин мен сөз базарга барышым керек. Ал жактан сатып алып, анан үйгө кайнатып, муздатып, анан тияка алып кетем. Сүзмө, курут дагы заказдарды беришти кыргыз кыздар, анан баарын азыр алып кетишим керек. Эң сонун. Ал эми күнүмдүк жашооңуздарда баягы кыргыздын тамактарын эле жасап жейсиздерби? Маселен, ошол эле жарманы. Бизде дайыма күндө эле жазылат, ар бир үйдө эле жазап коюшат, ошол сыяктуу. Жарманы биз аябай үй бүлөбүз менен жакшы көрөбүз. Анан баягы кыргыз кыздар келгенде да сөзсүз айтат да, эже, манат эже, мен ушул күнү барам, жармаңызды даярдап коюңуз деп. Анан бияктан талканды аябай көп алып кетебиз. Аябай көп алып кетип, анан тияка барып жасап, анан кыргыздар аябай мындай жөндөмдүү экенбиз да. Мисалы деген барганда деген эми биздин өзүбүздүн бозо, жарма деген нерселерди өзүнүн бир тартиби менен жасалыш керек да. Анан жарманы жасап аябай жакшы эле жасап жүрөм, баягы бозону салганды ошо жагынан кыйналып атам да. Анан ошол дагы бир 2 күн ичинде мастер-класс алайын дегем да. Айылдагы апаларга барып мастер-класс алып анан кетсемби деп атам да. Анан ошо өзүбүз муздаткычта дайыма күнүгө ошо жарма турат да. Жарма, чучугубуз бар, сармайыбыз бар. Анан конок келгенде дастарконду жая алабыз да. Кыргызстандагыдай эле да. Эң сонун, эң сонун. Сиз жана эле бизде логикалык суроо өтүп бербедиңизби? Эми биз сизге өзүбүз логикалык сурообузду атайлы. Сизди бир келгениңизде кыйнап калалы. Анткени мен базарга барышым керек. Так, баштаңыз. Сиздики биринчи бар экен. Мен мындай деп суроо бергим келип атпы. Чет мамлекетте жүргөндөн кийин дүйнөгө көз карашыңыз абдан эле кенен болсо керек. Кайсыл мамлекеттин атында кыргыз баласынын аты жана орус кызынын аты камтылган?
кыргыз баласынын аты, анан орус кызынын аты бар. Ошол экөө биригип бир мамлекеттин атын билдирет. Кайсыл болушу мүмкүн? Ал Европада болушу мүмкүн. Ооба. Кандай болушу мүмкүн? Көптөгөн Шаардын атыбы же өлкөнүн аты? өлкөнүн аты, ооба, бир өлкөнүн аты. Бул урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер үчүн дагы бир аз ойлондура турган, табышмак болсун. Ооба. Бул өлкөдөн баягы футболдун эки эң мыкты жылдызы чыккан. 20-кылымдын эң мыкты футболу. Ошол жагын билбей калат экенсиң да. Бүгүнкү күндөгү дагы футболдогу эң мыкты делген дүйнө жүзүндөгү футболчу чыккан. Жана ошондой эле албетте чыгармачыл адамдар абдан көп. Германия болушу мүмкүн, Англия болушу мүмкүн, Жок, бир эле мамлекеттин аты. Бирок анын ичинде кыргыз баласынын жана орус кызынын аты камтылган. Жок, мен билбейт экенмин. Аргентина. Аргентина, ошондо кандай болот? Арген, анан Тина. А бирок ал Европа болбой калат да, мен Аргентина. Ал деген анда тиги жака өтүп кетет да, башка континентке. Мен Европанын ичинде. Европанын ичинде ойлонуп калдыңыз. Аргентина билиш керек экен, жакшы экен. Аргентина. бирок эмне болсо дагы бул бир аз сизди ойлондура койду. Ооба, жакшы. Мен мисалы Арген мен өзүмчө Европанын ортосунда оюма бүт Германия, Англия кирип кетти да, ошол өлкөлөрдө футбол ойногонунан андай болушу мүмкүн эмес, кыргыз аты жок аякта деп ойлойм. Дароо. Биз дагы бир суроо берели. Кайсыл суроого ооба деп жооп берсе болбойт? Кайсыл суроого? Билесизби? Мен да ойлонуп көрөйүн азыр. Ойлонуп көрүңүз. Андай көп болушу мүмкүн да. Жок, бир эле ошо Бир эле суроого. Бир эле суроого. Кайсы суроого адам ооба деп жооп бере албай калат? Ойлонуңуз сиз дагы. Оператор сиз дагы ойлонуңуз. Таппасаңар таппадым деп айтсаңар, мен айтып берем. Сиз таптыңызбы? Мен багындым окшойт, тапкан жокмун. Мен да тапкан жокмун. Уктап аткан адам жооп. Албетте. Кызыкчу болуп экен, Мен базарга барышым керек эле эртерээк. Эң сонун. Келиңиз анда могул кичинекей китеп небереңизге белек болсун бизден, ала барыңыз ошол жерден. Жакшы бир нерселерди үйрөтүңүз, ичинен билимге карай багыт алыңыз дегендей. Боёй турган сүрөттөрү бар экен. Сонун белек болду, мен муну сөз салып барам. Сизди көргөн адам эч качан небереси бар деп атат. Неберем 3,5 жашта. Эң сонун. Чоң рахмат. Сизге ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө бекем ден соолук каалайбыз. Дайыма келген сайын Кыргызстанга бизге дагы келип туруңуз. Жалпы көрөрмандар үчүн ушундай бир пайдалуу кеп кеңештерди жана ошол өнүккөн мамлекетте эмне жаңылык болуп атат, ошол сыяктуу бир жакшы сөздөрүңүздү айтып туруңуз. Рахмат, чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Анда эмесе биз эфирибизди улантабыз. Ооба. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто журналист жана азыркы учурда Швейцария мамлекетинде жашап иштеп жаткан биздин эжекебиз Манат Сулайманова конокто болду. Ал эми биз болсо программабызды алда карай уланталы. Мына жаңы эле эжекебиздин небересин арнап жакшы бир китеп бердик. Эми балдар дүйнөсүнө дароо эле биз дагы көрөрмандарыбызды да чакыралы. Алыс кетпеңиздер.